давлениясы күчөйүп кетет да. Андай адамдар сажда кылбай эле отуруп эле намаз окусун. Отуруп эле. Сажда ошо давлениясы күчөйүп кетип, мурду канап кете турган болсо, ушул отурганда, отуруп турасыз го, ушу отуруп эле мына ушу рүкү, мына ылдырагы сажда. Ушундай деп окуңуздар. Эгерде ошо давлениясы көтөрүлүп, сажда мурду канап кете турган болсо, анда сажда кылбай эле отуруп окусун. Дарылансын, жакшы болуп калгандан кийин сажда кыла берет иншалла. Намаз окуп атканда Каабада жүргөндөй боло берем. Намазды кантип окуп бүтүргөнүмдү билбей калам дейт. Машалла. Мындай шайтандынчы нурлуу дагы азгыруулары бар да. Кээде адамды арам нерселер менен азгырып алып кетет. Намаздын ичинде бирок бир дордойго, ресторанга да, бир тоого, ар жерге алып чыгып барып эле ошол жайлоодо эле бүтүрүп коет. Ассаламу алейкум, бүттү да намаз. Бул шайтандын өзүнүн азгырыгы, арам жол менен азгырып кетет. А кээде нурлуу менен кандай кылат? Сизди намазга келдиңиз, Каабага алып кетти да. Каабада таваф кылып атты эле, анан KFC жедирип эле базарга алып барып койду да. Намазыңыз бүтүп калды. Бул мындай болбойт. Ошон үчүн истихлас деген бар. Истихлас дегени кайсы амалда болсоңуз ошодон чыкпаңыз деген сөз. Намаз окуп атасызбы? Болду. Башка Куран конкурска алып барат сизди. Кыйын окуп атат, Малайзияга алып барып, Малайзиянын базарына киргизип жүрөт. Намазды ушул шайтан сизди ибадат аркылуу менен, кээ-бирлерин ибадат аркылуу жол менен алып чыгат да. Ибадат аркылуу. Кээде ошондой бир орозо жоксо, мечит, намаз окуп атасыз, мечит салдыңыз, кайрымдуулук кылып атасыз, 100 адамды багып атасыз, ошока алып барып эле базарга алып барып, ал жакта бир нерсе алып келишиңиз керек да. Кайрымдуулук кылыш үчүнчү, сок, супуларды алдырып базарга киргизип берет да. Болбосо кайрымдуулуктан баштады. Мечит салгандан баштады. Каабадан баштады. Бул шайтандын нурлуу азгырыктары деп коет буну. Ошон үчүн иншалла буларга неме кылбай, намазда эмнени окуп атсаңыз, ошого көңүл буруп, ошого маани бергенге үйрөнүш керек дагы. Алланын алдында турамын деген сезим бизден үзүлбөсүн. Аллаху акбардан ассаламу алейкумга чейин Алланын алдында турам деген сезимди үзбөш керек да. Анан эң жакшысы ошо субханака Аллахумма, мааниси эмне? Альхамдулиллахи роббил аламин, мааниси эмне? Кул хуаллаху ахад, мааниси эмне? Ошо мааниге эгерде биз бул арабчада, биз тилибиз арабча окуп атат. Бирок оюбузда, мээбизде кыргызча мааниси болуп турса, Кудай кааласа мына эң нурлуу, пайдалуу намаз ушу болот. Аллахым кабыл кылсын, жеңил кылсын баарыбызга. Күйөөм кекчил, кек сактай берет. 2-3 жыл мурункуну эстеп айта берет. Ушул адатын кантип калтырсак болот? Алла разы болсун. Кек сактаган жүрөктө, бул пайгамбарлардын жүрөгүндө кек сактоо болбойт экен да. Пайгамбарларга жакын адамдардын дагы жүрөктөрүндө кек сактоо болбош керек. Бул кек сактаган жаман сыпат тугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, мусулман менен тарынышып кетсечи, 3 күнгө чейин эле сүйлөшпөй койгону, 3 күнгө чейин эле, андан кийин арам болуп калат. Ошон үчүн буга кечиримдүүлүктүн фазилетин көбүрөөк окуш керек. Кечиргендин фазилетин кандай? Алла субханаху ва таала кечиргенди кечирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 21 жылдык зулумдукту кечирди. Ошо кечиримдүүлүк бул улуу кулк мүнөз, улуу баалуулук, ошонун себебинен исламга киришкен. Ошон үчүн иншалла мындай кек сактабайлы, кек сактаган жүрөк ооруга алып барат. Айтып коеюн, ошо ким кек сактаса, эртеби кеч жүрөк ооруга сөзсүз кабыл калат. Ошон үчүн жүрөктү кенен эле коюп коюңуз. Кечирип коюңуз. Кечиримдүү болуңуз. Алла да сизге кечиримдүү болот. Адамдан жаңылыштар болуп турат, кемчилдик каталар болуп турат. Кечирип коюңуз. Мейли мамиле кылбай эле коюң, бирок кечирип коюң. Кечирип коюң. Бул иншалла ошо талим үйдө Куран окугула, үйдө диний китептерди окугула, кечиримдүүлүктүн соопторун окугула. Албетте, өлүмдү көбүрөөк эстегиле. Маселе оңой чечилет. Талимдерге барбай эле намазымды окуп жүрө берсем болобу? Мен корком, туура эмес, динге барып аламго дейт. Жок, эми караңыз, үйдө деле талим өткөзүп туруңуз. Үйдө талим өткөзүп туруңуз. Кээде гусулум жок, намаз окуй албай калам. Ошол убакта кантсе болот? Жок, гусул алыш керек. Бүгүнкү күндө альхамдулилlah Кыргызстанда мүмкүнчүлүк кенен, суу деген бар. Ошон үчүн сөз гусулга. Гусулга кандай 3 литр суу жетет. 3 литр суу менен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям гусул кылып коет эле. Мейли 5 литр болсун. Болбоду деген азыр бизде альхамдулилlah арыктадырган жерде суулар бар. Гусул кылыш керек тугандар. Кээ бир адамдар гусулсуз жүрө берет да, карап коюңуз. Гусулсуз жүргөн арамдык. Жеген ичкен арам болуп калат. Жеген ичкен арам болуп калат. Ошон үчүн гусул кылыш керек.
Кош бойлумун. Баламдын келечегин азыртан сурайм. Бул кылганым туурабы? Туура. Азыр мисалы кош бойлуу болсоңуз, бала төрөлө элек, Закария алейхиссалам ал да ушинтип Алла Тааладан дуа кылат эле. Робби хабли дурри мин ладунка дурриятан тойиба. Я Алла, өзүңдүн алдыңдан зуррия, ушундай урпак берген, тойиба, таза, салих депчи, имандуу. Буну сураш керек. Баламдын атын Мухаммад деп койсок, деп ниет кылып жатабыз. Өтө улуу ат болуп кетпейби дейт. Өтө улуу атты коюш керек да. Эң улуу атты коюш керек. Балаңыз улуу киши болсун. Мухаммад алейхиссаламдын атына окшошкондугу үчүн кыямат күнү канча шапаат бар. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды сүйүп, ушул Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү болуп жашасын. Кыямат күнү Мухаммад алейхиссалам менен чогуу тирилип, чогуу бейиштен алсын десек, кана 5 уулду болсоңуз, 5 тең Мухаммад деп коюп коюңуз. Мухаммад 1, Мухаммад 2, 3, 4, 5 деп. Эч кандай эме болбойт. Кыргызчага которулган Куранды daarатсыз окусак болобу? Daarатсыз Куранды өзүндө эле окусак болот. Daarатсызчы, кармасак болбойт да. Албетте Куранды daarат менен окусаңыз сообу көп болот. Кыргызчасы боло турган болсо, диний китептерди дагы эгерде ошол мындай daarатсыз кармасаңыз боло берет, окусаңыз боло берет. Бирок адеби, ушу талабы daarат алып окуш керек деп алымдарыбыз айтат да. Дуа тагдырды өзгөртөбү дейт. Өзгөртөт, өзгөрүлгөнү да тагдырдан болот. Мектепти бүтүп Кыргыз Түрк Манас университетине дин бөлүмүнө тапшырсам деп турам. Жакшы мыкты теолог болуш үчүн кайсы китептерди окууну сунуштайсыз? Чоң рахмат. Эң биринчи Кур'ани Каримди окуңуз, котормосун окуңуз. Экинчи пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын өмүр баянын окуңуз. Үчүнчү анын алхамдулилlah азыр кыргызча көптөгөн китептер чыгып калды. Ханафи мазхабындагы, андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сахабаларын өмүр баяндарын окуңуз. Алла Таалам пайдалуу билим берсин баарыбызга. Мен мектепте иштейм. Жумушума байланыштуу жоолук салынбайм. Бирок 5 убакыт намаз окуйм. Хижапка өтө элекмин. Намазымды окуп, орозому тутуп жүрө берсем болобу, күнөө эмеспи? Эми сиз мугалим экенсиз, сизден үлгү алат да балдар, башкалар, ата-энелер. Ошон үчүн Кудай кааласа бул жоолук, хижап эч кандай зыянга алып келген эмес, жамандыкка тарткан эмес да. Ошон үчүн сизден мен айтарым, балдарга да, кыздарга да жакшы үлгү болуш үчүн намаз окуйт экенсиз, орозо тутат экенсиз, Алла ыраазы болсун. Бул иншалла жакшы жолуктардан алып кие бериңиз. 4-5 жолукту алып коюңуз. Жашыл, кызыл кылып баргандай кылып. Алхамдулилlah, ошон үчүн сиздерди көрүп аркада канча адамдар, канча кыздар уяттуу болуп, канча кыздар намаз, орозого келсе, баары сооп сиздерге болот. Бирок иншалла сиз аракет кылыңыз, намазды менен орозонун сообу болот. Жолук тагынбай жүрө бере турган болсоңуз, сиз бойго жеткен энесиз, эжесиз, күнөө болот бирок. Намаз окуп даватка чыгып жүрүп ичип алса, амалдары кабыл болобу? Андан акыркысы намазын тургузуп орозо кармай алабы? Жок, мындай туугандар. Кудайга шүкүр көп көрдүк да даватка чыгып оңолгонун. Бирок кээ бир адамдар ушундай болот. Даватка чыгып келип кайра намаз окуп, даватын таштап коюп. Ошон үчүн айтабыз да, бул туруктуулук керек. Ай сайын чыгып туруңузгун. 2-3 айда мен сизге айтып берейин. Кудай кааласа намазыңыз бекем, арагыңызды таштап, жиркенип каласыз. Ошон үчүн иншалла бирок чыкканда, ар бир чыкканда өзүбүздү оңдош үчүн чыгайлы. Ошол чыккандан кийин кылган айтылган амалдар бар. Ошолорду аткарайлы, ыйлап дуа кылайлы, кызмат кылайлы, ажаткана жуйлу, мечитти тазалайлы, кичпейли болуп, өзүбүздүн акчабыз менен чыгайлы, таалим өткөрүп, Алланы улуктайлы, ахиретти айтайлы, өлүмдү көп эстейли. Макулбу? Ушундай көп нерселерди талаптары менен аткарсак, Кудай кааласа оңоло турган амалдарда иншалла сөз пайда болот. Албетте Алла Таала тобаны кабыл кылуучу, кечирүүчү, шайтанга азгырылып, эгерде арак ичип алса, намазын таштап койсо, кайра тоба кылсын. Аллахым тобасынын эшиги ачык. Эң чоң күнөө кылып алсаң, аны өчүрүш үчүн канча сооп керек, канча жыл сооп кылыш керек дейт. Эң чоңбу кичине бале болсо да тоба керек да. Тоба ушундай нерсе, Аллаху акбар. Ол ширкти дагы жуу берет. Кудай сактасын, 50 жыл ширк кылды, тоба кылдыбы, 50 жылдык ширк кечирилет. 50 жыл куфур кылды, тоба кылды, кечирилет.
Ошон үчүн чын жүрөктөн тооба кылыш керек. Тообанын 3 шарты бар, унутпаңыз. Биринчиси, ошо кылган ишиңизге өкүнүңүз. Эң чоң иш күнөө деп атасыз, мен билбейм кандай күнөө сиздин оюңузча эң чоң. Ошол күнөөгө өкүнүш керек. Экинчиси, ушул учурда таштаңыз, болду. Жүрөктө жиркенич келсин. Келечекте аны кайталабайм деп Аллага убада бериңиз. Алла Таалага дуа кылыңыз. Урматтуу туугандар, Кудай кааласа иншалла дагы бир тобу калды. Оюмча иншалла кийинки сабактарда дагы иншалла сурооңуздарга жооп берербиз. Алла Таала баарыбыздын жүрөктөрүбүздү Кур'ан хадистин нуру менен нурласын. Баарыбызга ушул уккан, айткан маселелерге амал кылганга жардам берсин. Кийинки сабакта жолукканча амандыкта, саламаттыкта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.